Дүйнөгө эң таанымал болгон бизнесмендердин бири Роберт Кийосаки. Мунун эң негизги 15 тактикасы, мындайча айтканда, баюудагы негизги Роберт Кийосаки кылган деңгээлге чейинге чыккан 15 эрежесин азыр сиздерге айтууну туура көрдүм. Да, Кийосакинин бардык китептерин окуп чыкканмын, ошо Бай атамдан баштап, Кедей атам, Бөт акча агымынын квадранты, бардык китептери көп негизги чектин, анан баюунун өнүгүүнүн негизги багыты, анан 15 эрежеси. Ошонун жалпылап айтканда 15 эреже. Кийосакини кияса кылган, 15 эрежени айтууну туура көрдүм. Бул албетте арналат жаңы бизнес кылам деп, бисмилла деп баштагандарга. Анан ушул эрежелер өзү жетет. Ушул эрежелер негизи бизнесменмен дегендерге, бизнес кылам деп аткандарга ушул эрежелер жетип алып, калганы сизге аракетке байланыштуу. Аракетиңиз кылышыңыз керек. Ушул эрежелердин негизинде аракет кылсаңыз, Кудайым буйрса, ийгиликке жетесиз. Да, мен бул жерде 15 эрежени карап, адаларам маселесин карадым биринчиден. Биздин динибизге туура келе турган маселелерди карадым. Алардын көз карашындагы туура эмес, туура деп билген, бирок бизге туура эмес келе турган эрежелерди алып салдым. Албетте негизги эрежелер бул жакта. Биринчи, не дейт? Роберт Кийосаки албетте дүйнөгө таанымал китеп Бай атам, Кедей атамды жазган. Андан сырткары миллиондогон адамдарга акча агымын үйрөткөн, инвестиция киритүүнү үйрөткөн бай адамдардын бири болуп эсептелет. Демек, мындан бирдеке алсак болот, бирдеке үйрөнсөк болот экен, Негизги 15 эреженин бисмилла деп баштадым бурда. Биринчиси каржылык. Биринчиси билим ал. Акча тууралуу маселени билимин ал. Бүгүн көп маселеди окуйбуз. Биологияны, химияны, алгебраны бар жокту окутуп атат, бирок акча тууралуу түшүнүктү көп ата-энелер үйрөтпөй атат да. Ошондуктан да акча жактан аксап калабыз көп учурда. Үйрөнүшүбүз керек, акчаны кантип башкаруу керек, акчаны кантип бүгүн кирип эле атасы каалаган магазинге, жөнөкөй эле мисал, ошо атасы менен баласы магазинге кирет, мына ушуну ал, муну ал деп бала атасы жулуп эле бирдекени карматып коет да. Жок, сен магазинге кирерде балаңа бер акчаны, 100 сом болсо 100 сомун бер, балаң өзү ичет этсин. 100 сомго 10 сомго мындай алам, 10 сомго мындай шириник алам, 10 сомго да бирдеке алам деп бала өзү акылы менен ойлонгонду, ой жүгүртүүнү баштайт да. Көрдүңүзбү, жаштыгыбыздан ошол акча агымын жана акчаны туура иштетүүнүн жолдорун, адаларам маселесинде дагы кошуп үйрөткөндүн аракетин кыл. Бала мунун алса болбойт, муну алса болот деп, Ошондуктан да, урматтуу мекенешим, каржы билими, ийгиликтин негизги ачкычы акча табууну эмес, акчаны башкарууну үйрөн. Акчаны башкарууну үйрөн, акчаны табууну эмес. Себеби сен баары кааласаң, Кудай Таала сага акча берет, рызкыны берет. Бирок ошону башкарып калуу, ошону кармап кетүү бул негизги прогресс да, өнүгүү. Ошондуктан да көп адам акча табат, бирок кармап кала албагандыгына байланыштуу, ошону туруктуу башкара албагандыгына байланыштуу кайра эле кедей болуп калат да. Роналдо ар дайым 20 жыл мурда Роналдо болгон, азыр деле Роналдо бойдон турат. Роналдонун ичинде канчалык Роналдолор чыкты звезда болуп, бирок бардыгы жоголуп кетти. Неге? Ошол таанымалчылыкты, ошол нерсени кармай алган жок да булар. Ошону айткысы келип атат. Биринчиси ушул экен, ал эми экинчиси актив-пассив. Негизи үчүн актив-пассивди биринчи жолу айтышым керек эле, себеби Кийосакинин бардык китептери актив-пассивди айткысы келет. Актив не дегени? Актив сизге пайда алып келе турган нерсе актив. Сиздин зыяныңызга чейе турган нерсе пассив. Ушул жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө. Мисалы, сиз 10 сом акчаңыз бар, стакан бизнес баштап, 10 сомго стакан алдыңыз, стаканды кайра сатасыз, 20 сом 10 сом пайда кылат. Бул сиздин активиңиз. Бирок ошол стакан стордогу 10 сомуңузга бир телефон алып койдуңуз. Телефон сиздин пассивиңиз. Эдиниз сажайт, экраны сынат, жана башка. Мисал катары айтып атам. Актив айтор сизге алып келе турган, пассив сизден чыгып кете турган. Ушул маселени айтышкысы келет Кийосаки. Негизги топтому ушул жерде турат. Актив жана пассив. $100 акчаңыз бар, телефон алдыңыз, телефон зыян, $100 инвестиция кылып койдуңуз, $150 бир жылда кайтып келет. Ошол нерсе сизге актив болуп эсептелет. Ал эми үчүнчүсү, сен үчүн акча иштесин дейт. Сен үчүн акча иштесин, өзүң акча үчүн иштебе. Урматтуу мекендешим, бул жерде кенен көз караш менен түшүнсөк болот да. Мен дүйнөлүк деңгээлде мисал келтирбейм, себеби биз Кыргызстанда, Азияда жашайбыз. Кыргызстандын абалына ичинен чыгып мен мисалдарды айткым келет. Мисал үчүн 15 000 сом, 20 000 сом акчаңыз бар. Мисалы зарплата 30 000 болсо, 30 000 сомго 3 козу кой алып койдуңуз. Ал кой билесизби, тез өзгөрөт. 3-4 айда эле өзгөрүп калат. Козу алып койсоңуз деле, арачаң козу азыр өтө звезда болуп аткан өчүрө. 3-4 айда эле көзгө жетип, 10 000 сомдук козуларыңыз кайра 15-20 миңден сатылып калат. Көрдүңүзбү?
бул жерде акча иштесин деп атат да сага. Сен 30 миң келелекте план түзүп койгон, 30 миң, 10 миңди мынау картыма берем, 10 миңди продукт алам, 10 миңди кроссовка алам, дагы бирдеке пландар түзүп койгон болот да адамдар. Ал акча тие элек али бери. Ошол чыгашага мындай плюс алып келе турган нерсе эмес, минуска келе турган нерсеге акчасын кайра сарптаганга даяр да. Иштин башында баардык бизнестин башында да акчасы жок болот. Ошо керектүү акчага ылайыктуу иштегенге чейин, бизнесиң ойлогон бизнесиңе акча жетерлүү керектүү акчаны иштегенге чейин бир жерде иштешиңе туура келет. Бирок түбөлүктүү иштешиңе мажбурсуң деген маселе жок да. Сен үчүн акча иштесин. Ошол ижарага бересиңби бирдеке, бир кичинекей үйдү салып 4 комната кылып арендага берип коесуңбу 6 миң сом, 7 миң сомдон. Ар түрдүү варианттар көп бүгүн. Бул үчүнчү экен. Ал эми төртүнчүсү карьера эмес. Карьера кылам дебе, өз бизнесиңди кур деп атат да. Өз бизнесиң болсун. Вьетнамда, Таиландда эки жака көп чыгып жүрөбүз. Ошол жактарда өзүнүн мамлекеттик жумушу бар, мисалы үчүн. Андан сырткары бизнеси дагы сөзсүз түрдө бар да. Неге десеңиз, ушундай. Зарплата аз. Эртең карыгандан кийин аны эч ким карабай коет, башка маселелер бар. Айтор ошол маселелерден келип чыгып, ар биринин жеке бизнеси бар. Сиздин дагы жеке бизнесиңиз болсун. Ал чоңбу, кичине айырмасы жок. Кийин сиз карыган учуруңузда, жумушуңуздан айдалып кеткен учуруңузда ошол сизди эптеп кетиш керек да. Кошумча бизнесиң болсун деп атат, Жумушсуз калган учуруңда, пенсияга чыкканыңда сенин бизнесиң иштеп туруш керек да, сага акча алып келип туруш керек. Эртең сен ооруп калышың бар, сыгылып, кыйналып бирдеке болуп калышың бар. Бизнесиң ошол учурда иштей берет да. Сен бир жерде иштейсиң, денең менен. Денең жок жерде иштеп атабы сага акча. Бул это бизнес. Мына урматтуу мекендешим эмнени айткысы келет. Карьера эмес, бизнесиңди курганын аракетин кыл дейт. Төртүнчүсү ушул болсо, ал эми бешинчиси коркуу сени бай кылбайт. Коркуу сени бай кылбайт экен. Бешинчиси. Чындыгында коркушат бүгүн. Бизнеске жаңы кадам койгондор, же бизнес кылып жаткандар деле коркушат да. Коркпош керек. Риск, тобокелчилик өтө катуу кылыш керек. Тобокелсиз болбойт. Качан тобокел кыласың, айырмасы жок. Бирок ошо коркуунун да 10%-ын кылып көр да, 5%-ын кылып көр. Мен кошумча айтып атам бул маселелерди. Мисалы, бардыгын чогултуп алып, 20 мороженое аппарат алып, 20 филиал кылып ачышың шарт эмес. Биринчисин бирөөсүн ачып көр, бирөөсүн коюп көр, окшосо анан экинчисин, үчүнчүсүн кошуп кете бересиң ай сайын. Дарроо болуп кетпейт да, сен дарроо байып кетишти ойлобо сен эч качан, шашпа. Кээ бир звездалар бар го, дарроо артист болуп кетем дейт. Алар барып эле сынып калат, байкасаңыз. Ошондуктан дарроо болуп кетет деген нерсеге ишенбе. Коркпо. Байлар корксо да тобокелчиликти анализдеп кадам ташташат. Анализдейт, аналитик болуп калышат. Ал эми алтынчысы үйрөн. Сынбай ар бир нерседен сабак ал. Ар бир ийгиликсиздик бул тажрыйба. Бүгүн ийгиликсиздик күндөр келип атабы? Жыгылып атасыңбы? Жоготуп атасыңбы көп нерсени? Бул тажрыйба болсун сага, сабак болсун. Жеңишке жетесиң ар дайым. Келечегиң алдында, бүгүн үмүтсүздүккө түшүп калба. Жашоодон үйрөн. Унуттурбай турган кылып сабак бере турган мугалим бул жашоонун өзү. Канча эжеке сабак берди 11-класска чейин? Кайсы бир предмет эсиңде калды? Жок. Бирок жашоо бергени билесиң, унутулбайт да сен. Ушундай күчтүү сабак берип коет, эч унутпайсың өмүр бою. Жашоодон үйрөн экен. Ал бир ийгиликсиздик бул тажрыйба. Ал эми жетинчиси пассив киреше. Акча агымын түз. Өзүңө тиешелүү маселелерде ошол сырткы маселе, урук тууган болот, баягыдагы айрыкча биз кыргыздарда өзгөчө чыгашабыз көп да. Той топо дейсизби, маареке дейсизби, ошондойлорго кошулба. Сен бул нерселерди кылуу менен биринчиден динибизге каршы иш кылып аткан болосуң. Экинчиден өзүңө туугандыктардан калып кетпейли деп. Туугандыктардан калбаш керек, жакшылык маселеде калбаш керек. Жамандык маселеде эмес. Сен ошого кошуп аткандыгың, ошондон калбайын деп кредит алып, карыз алып 20-30 миң сом берип аткандыгың шан шөкөттү күчөйтүүнүн максаты болуп калып атат бул жерде. Силердин урук тууганыңарга карап башка урук туугандар үйрөнүп атат ушундай маселелерди, козгоп чыгып атат. Ошондуктан не кылышың керек, урматтуу мекендешим? Ал сенин акчаңа той топо үчүн жүрө турган, маареке үчүн жүрө турган достун кереги жок. Раз дос кылбайбы, аны
Мындай эле ойносун ал, алысыраак ойносун сенден. А? Бүгүн ушундай. Акчаны табат, 5 жылдап, 10 жылдап Россияда иштейт, бир той менен жок кылат акчасын. Не? Ошо Россияда иштеп атканыңда 10 миң сом сага акча салдыбы? Россияда иштеп атат, ушу балам тоң өлүп калбасын деп бир тууганың салдыбы? Анан туугандардын көз карашы, элдин көз карашы. Ошо эл сага бир кап көмүр алып бербейт, казаныңа бир жарым килограмм картошка алып бербейт. Анан сен неге эл менен эсептешишиң керек? Сен Кудай менен эсептеш. Кудайдын дини менен эсептеш. Эсептеше турган башка маселелер бар. Өзүнчө эле мактанып, көрсөтүп коем. Сенин 4 козуң бар огородуңда, 5 уюң бар, Россияда араң иштеп жүрөсүн. Буну эл бардыгы билет. Анан неге тойго келгенде эле өзүң көрсөтүп коеюн деп атасың сен? Ошонун акчасына бир башка бирдеке алып койсоң болбойбу? 2 комнат квартира алып койсоң болбойбу? Кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтам бул сөздөрдү. Анан бул чыгаша маселелери, а? Андан кийин инвестиция. Азыркы Бишкекке инвесторлор агып келип аткан учуру сырттан, себеби Бишкек өнүгүп атат, чындыгында өтө катуу деңгээлде кеңейтилип өнүгүп аткан учуру инвестиция керектүү билимдерди алып, ишеничтүү адамдарды табып, инвестиция кирип койсоң болот. Ал машина бизнеси болобу, ал турак жай бизнеси болобу, киреше айтар айырмасы жок. Инвестицияны изучать этип, үйрөнсөң бул өзүң үчүн пайда. Үйрөнүп койсоң баары бир пайда да, бир күн эмес бир күн пайдасын берет бул нерсе. Инвестицияны үйрөн экен. Ал эми андан кийин 9-чу салык маселелери. Мыйзам жаатынан кандай салыктар келет? Байлар бул нерсени өтө жакшы билишет, кантип чыгып кеткенди дагы жакшы билишет. Ошондуктан салык маселелерин дагы бизнесиң эртең чоңойгону сайын ошо маселелер сени башыңа ортот. Ошондуктан салык маселелерин дагы үйрөнүп койгун дейт. Ал эми 10-чусуна каржы боюнча ошо пирамида дагы бирдекелер бар го, арам маселелерден этият бол. Бүгүн элибиз карапайым эл экен дагы түшүнүгү жөнөкөй. Ар жыл сайын ушундай алдап кетти деп жаңылыктардан чыгат, бирок ар жыл сайын ошого ишенгендер кайра пайда боло берет да. Кудум жамбурдан кийин чыккан козу карындар окшоп, оозун ачып, лапша талап койгондар өтө көп бүгүн. Ошолордун катарында болуп калба. Биткоинге акча тегем дейт. Криптовалютага сен кармап турган акчаңды кантип көрүнбөгөн монета үчүн аласың акчаңды. Ушул маселелерде терең ойлон. Да, бунун акча тапкандар деле болушу мүмкүн, бирок күмөн маселе. 1000ден бири тапса сен 1000ден бири болом деп ойлоба. 999 бул жерде жеңилип атат. Binance'ты мен жакшы билем. Криптовалюта Кытайдын рыногу, Binance'ты кытайлар башкарат. Ошого кирип 10 адам катышса, онун 9-у жеңилет. Бирөөсү утуп калышы мүмкүн. Ошондуктан маани бер бул маселелерге. Күмөндүү ишке кадам койбо. Түшүнүгүң жокпу? Түшүнүгүң бар ишке кадамды тегишиң керек. Ошо каржы маселелери дагы башка бирдекелер. 11-чиси үйрөн, үзгүлтүксүз үйрөн. Акча дүйнөсү өтө тез өзгөрөт. Байкасаңыз, муну Бишкектин өзүндөгү эле бизнестер өтө тездик менен өзгөрөт, өнүгүп атат. Ошондуктан бул маселелерге кадамыңды кой, үзгүлтүксүз үйрөн. Өзүңдү дайым өнүктүр. Бир эле ушул маселеде эмес, барлык маселеде өзүңдү тез өзгөртүп, өнүктүрүп турбасаң болбойт. Күндө бир футболканы кийип жүрө бербейсиң го, туурабы? Адамдар өзгөрүп атат. Адамдарга кошулуп чөйрөбүз өзгөрүп атат. Ошондуктан үйрөн, тынымсыз аракет кыл. Андан кийин урматтуу мекендешим, көбүрөөк акыл калчап үйрөн. Акылга, мээге инвестиция керек. Бүгүн мээбиз биздики негизги пустой контейнер болуп турган жерибиз. Курсагыбыз ток, курсагыбыз ачыкча ток бүгүн. Бирок мээбизден кандай кабары бар? Бирок акылыңа таянып, акыл менен чечим чыгарып, бизнесиң сонун болуп баштап, бирок бизнесиң банкрот болгон учурда сен не кармап калат? Мээңби, денеңби? Жок, руханиятың. Руханиятыңды эч качан унутпа. Мен буну кошуп айтып атам, бул Кийосакинин эрежелеринде жок. Руханиятың сени кармап калат. Роберт Кийосаки бай болуп кетүүнү үйрөтөт. Бирок банкрот болуп, башың кризиске батып калган учурда, Кийосакинин эрежеси менен барып, башың бир жерге кирип калган учурда кантип чыгып кеттин жолун үйрөтпөйт. Бул жерде кайра эле динибиз үйрөтөт. Руханиятыңа маани бер.
Kээ бирлер мен ийгиликке жеттим. Ийгиликке камчы еттиңиз десе интервьюларда мен саарлап 6-да турдум, 10-да жаттым, тренировка кылдым, 6 сааттап залдан чыкпадым, ийгиликке ушинтип кыйынчылыктар менен жеттим, эч ким мага нам бербеди, кыйынчылыкта калып кеттим, туугандарым таштап кетти, бир туруктуу дос болбоду деп 2 саат арманын айтат да. А ийгиликке жетип калсачы? Мен кылдым. Мен ушундаймын да, ушундай өжөлүк менен жеттим. Мен Кудай кылды ушуну дебейт. Аллах Тааланын керемети менен болду бул. Менин кыйындыгымдан эмес, Аллахтын каалоосу менен болду бул нерсе дебейт. Мен жеттим дейт. Өзүнүн правилаларын сартан кечке айтып берет. Жеңилип калса ушундай болду дейт. А жеңип калса Кудай кылды дебейт. Бар жок Кудайдан деп коет жеңилип калса. Урматтуу мекендешим, тез байып кетүүгө үйрөнбө. Андан кийинкиси тез байып кетүүгө ишенбе, ал нерсени күтпө. Тез байып кетүү жок. Чындыгында жок маселе. Бул бир эле бизнес жааты эмес. Ошо билим жааты, спорт жааты, бардык жаатты карасаңыз, дароо болуп кетүү болбойт. Кээ бир адамдарга Кудай Таала өзүнүн кудуретин билдирүү максатында дароо ийгиликти берип коет. Бирок ал дагы ал үчүн өтө чоң сыноо. Сага кыйынчылык менен келгени даамдуураак болот. Ошондуктан сабыр кыл, дайым үйрөн, аракетиңди кыл. Тез байып кетүүгө ишенбе. Сабыр менен туруктуулук менен чыныгы кеткис байлык сага келет. Экөөнү тең алып кет. Байлыкты сен коргойсуң, ал эми илим сени коргойт. Илимди да байлыкты да мынандай алып кетсең, чики кылып. Экөө тең сонун болот. Урматтуу мекендешим, андан кийинкиси арт деп иштей бербе. Саардан кечке иштей берген адамдын ойлонууга да убактысы жетпей калат. Ошо атайын өзүңө убакыт бөл. Атайын билимиңе, илимиңе күн сайын китеп окууга убакыт бөл. Мындайча болбойт. Атайын илимдерди, атайын окууларды ал. Үйрөтөм дегендер бүгүн толтура. Үйрөтүп жаткан адамдардын аркасын, биографиясын окуп чык, билип чык биринчи. Ал кандай адам, ал кандай ийгилик жаратты деп. Биринчи мен бир китепти алып окуудан мурда ошол автордун өмүр баянын окуйм. Ал кандай адам болгон, не иштери жараткан, андан кийин китебин окуйм. Себеби акылдуу өмүр баянындагы карап туруп, бирдеке үйрөнсө болобу, болбой ошону билесиң да. Андан кийин эң акыркысы өзүңө ишен, коркууну башкар. Коркууну жүрөгүңдөн үзүп, алып сал. Аны сен огородуңа, аны сен үй бүлөңө, аны сен ошо айылыңа, аны сен ошо шаарыңа алып кирбе. Коркуу менен эчтекеге жете албайсың мекендешим. Биздин денебиз ушу бирдекени сезет. Мындай келип удар тийсе, ошону сезет, сезгенибиз бар. Эгер орууну сезбей калсак, колубуз мындайча үзүлүп кетсе да сезбей жүрө беребиз да, кан агып, өлүп калып анан билебиз, өлгөндөн кийин. Ушул кубулуштар, ушул сезимдер, ички коркуу, кыжаалаттык, сарсанаа деген маселелерди адам өзү гана башкарууга тиешелүү. Муну сырттан келип бир врач, бир психолог эч ким жардам бере албайт бул маселеде сага. Кийосакинин бай болуу 15 эрежесин айтып өттүк. Аллах Табарак ва Таала алтын башыңызга аман кылсын, ак жолго көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Эч качан жеңилбе. Сөзүн аягында айтарым, акчаңды тойго, топурга, туулган күнгө, кеңири чайкана кафе кылып, жыргап, өзүңдү нафсиңди кандырып жүрүүгө сарптабастан, өзүңдүн артыңан бирдеке калсын. Бүгүн көп адамдар айтышат, байлык калып кетет, баары өлөсүң дейт да. Өлсөң ошо балдарыңа калат го. Балдарың жок болсо тууган урууңа калат го. Алар деле болбосо мамлекетке, жетимдерге, балдар үйүнө калат го, туурабы? Чек түрүндө жазып берсең, балдар үйүнө калат. Айтайын дегеним, сенин байлыгың бир жерде калып кетпейт, керектүү адамдарга калат. Байлык жаман нерсе эмес, мекендештерим, туура түшүнүшүбүз керек биз бул маселени. Жалкоолордун ойлоп таап алганы ушул да, байлык бакыт алып келбейт. Больницага барып көргүн, акча болсо, операция болсо, бакыт алып кете турган адамдар толтура. Ошондой экен, мекендештерим, терең ой жүгүртүп, акчаны дагы өз убагында, иманды дагы өз убагында. Бул иман маселеси өтө орчундуу маселе. Иманыбыз болбосо, келген кеткен акчабызга маани бербей калабыз. Жүрөккө киргизип албайлы акчаны. Колдо кармайлы, колдо акча менен каалаган адал ишибизди кылсак болот. Акча бул мүмкүнчүлүк. Көп садик, көп мектеп, көп медресе, көп мечит салганга мүмкүнчүлүк. Ошо мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай биз эмне кылып жүрөбүз?
Kiyosaki erежелерин айтууну туура көрдүм. Kiyosakиде бай болуп кетиңиздер. Аллах табарак ва таала барыңыздарга жүрөгүңүздөргө тынчтык берсин. Жүрөктөгү байлыкты эч качан алып койбосун. Салам.